Саламатсыздарбы, кадырман теле көрүүчүлөр жана радио угармандар, эфирде Башат программасы. Бул программабызды түз эфирде радиодон жана Маданият каналынан угуп көрө аласыздар. Биз менен бирге болуңуздар. Биздин бүгүнкү темабыз Маданият улуттун жүзү. Урматтуу теле көрүүчүлөр, радио угармандар, ооба, маданият бул улуттун жүзү, бул коомдун күзгүсү деген чоң бир тармак. Кечээ Маданият күнү белгиленди. Биз бүгүн студияга маданиятта бир топ жылдан бери эмгектенип, тажрыйбасы бар, ар бир тармак боюнча өзүнүн көз караш пикири бар инсандарыбызды чакырдык, маданият өкүлдөрүн. Тааныштырып өтөйүн, менин жанымда отурган Орозбек Айдаров, Кыргыз Республикасы маданиятына эмгек сиңирген ишмер. Мукаш Абдраев атындагы Атайын адистештирилген музыкалык мектептин директору Жумакадыр Курмангалиев. Студияга куш келиптирсиздер. Сиздерди дагы өтүп кеткен майрам менен куттуктайлы. Сөздү Орозбек агай сизден баштайлы. Биздин бүгүнкү күндөгү маданияттын акыбалы, жетишкен ийгилиги, ооба, биз ар бирибиз ушул маданиятты көтөрүү үчүн маданият тармагында инсандар белсенип бир аракет кылган сыяктуу көрүнөбүз. Ар бир тармакта өсүү, ар бир тармакта ийгилик болуп аткандыгын көрүп атабыз. Бүгүнкү күндө биздин маданияттын акыбалы кандай экендигин биз азыркы эфир аркылуу сиздер менен баарлашып, пикирлешип, ой бөлүшөлү деп чакырдык. Алгачкы сөздү сизден баштайлы. Эң алды менен бүтүндөй маданият кызматкерлерин кечээкү өткөн майрам менен куттуктайм. Аларга чыгармачылык ийгилик, өзүлөрүнүн жалпы эл журтубузда тынччылык болушун тилейбиз. Эми албетте биз союзду көрдүк. Союздон кийин жана өткөн учурду башыбыздан кечирдик. Андан кийин мынакей бүгүнкү күндө дагы ушул маданияттын салыштырмалуу айта турган болсок, бир учурларда чындап эле чачырап, өзүбүздүн багытыбыздан адашып калган учурлар болду. Адашмак тургай, ошол репертуарга ким акчасын алып келип, мына спектакль коесуң десе, анын көркөмдүк деңгээлине карабай эле иши кылып, ушунун акчасына бирдеке жүрүп турсун деп койгон учурларыбыз да болду. Өткөн мезгил. Өткөн учурларда. Эми андан кийин мынакей акырын көч бара түзөлөт дегендей, мынакей жаңы заман, жаңы учурлар, жаштар өсүп келатат. Биздин жалпы театр искусствосундагы репертуардык саясатты карасак, бүгүн ошол эле Айтматовду, ошол эле Манастын уулу Семетей Жалил агайдын 3 илтиги боюнча кайрадан бир башкача окуу, башкача чтение, бүгүнкү мезгилге карата бир башкача көз караштардын кырлары көрүнүп турат да. Албетте бизге мынакей ошо өзгөчө мына акыркы 5 жыл аралыгында биздин театрдын репертуарына спектакль койгула деп ар бир жылына 5 миллиондон ашык ушу чыгарма койгула деп бөлүнүп турду. Бирок баягы биз завод эмеспиз да, берген деле результатын бергендей. Ошол учурунда берилген, учурунда бизге болгон көз караш же ошол мамиле бара барып анан өзүнүн жыйынтыгын берет экен да. Биз ошол кездерде койгон спектакльдерибиз бүгүн мына мисалы үчүн Учур театрындагы Гуркиндин Любовь и голуби, ошол өткөн аркы жылдары коюлган спектакльдер быйыл өзүнүн түшүмүн бере баштады. Себеби дегенде ушул Артурду фестивалында же болбосо республикалык фестивалда гран-при алды, эки фестивалда тең гран-при алды. Бул эмнени айтмакчыбыз? Ошол спектакльдерге каражат бөлүнүп, ошолордун деңгээлине жалпы театр таануучулардын баягы берген баасы ошондой болуп атат да. Мен ойлойм, бул жалгыз эле Учур театрында эмес, мынакей биздин Шаршен Термечков атындагы Чүй областтык театрында, мен эмне үчүн ушул эки театрды мындай удаа айтып атам? Мен жакын эле Учур театрына келдим. Буга чейин мен Шаршен Термечков театрынын көркөм жетекчиси элем. Бүгүн эмнегедир төлгөдөй болуп атат. Жумакадыр Билалович болсо директор болчу ал жерде. Мен ошон үчүн айтып атам да сиздерди, маданиятта этаптуу түрдө кызмат кылган, маданият үчүн күйгөн инсандарды атайын чакырып атам. Анткени тереңинен, жакынынан маалымат бар, чогуу иштешкен
баягы күйгөн инсандар катары бүгүн студияга чакырдык да. Театрларыбыздын акыбалы демек бүгүнкү күндө бүгүнкү замандын, доордун үнүнө ылайык жаңыланууда. Туура болобу ошентсек? Жаңылануу эми имарат алып атабыз. Мисалы үчүн ошол Шаршент Термечки театрына мына мурунку Октябрь кинотеатрын театр кылып берди да. Биздин Учур театрына жаңы имарат салынат деп ошол демилге көтөрүлүп атат. Мен ойлойм бул жакшы эле көңүл бургандык. Бүт жалпы деги эле мына Кыргызстандагы маданият имараттарынын баардыгы кайрадан оңдоо түзөөдөн өтүп атат. Биз өзүбүздүн чыгармачылык топ бул эртең эле оңоло калбаса керек, бирок изденүүнүн артында ушул нерселердин баардыгы бир 2-3 жылдан кийин өзүнүн баягы жыйынтыгын берет да. Жемишин берет. Себеби дегенде биздин изденүүбүз. Жаңылануу деген бул баягы формасына салып башкача эле трактовка кылып коюу эмес. Жаңыча ойлонуу, жаңыча көз караш, жаңыча түшүнүк. Мунун баардыгын баягы бир учурга батыра албайт экенсиң. Бул баягы мезгилди талап кылат экен. Андыктан баягы изденүүнүн арасында кээде бир нерсени туура деп ойлосоң, ал кайра башкача кырлары чыгат чыгармадачы. Муну автор мисалы үчүн ушул жерде сүйүү жөнүндө коюптур десең, кайра окуп чыксаң, сүйүүгө тоскоол болгон жагы биринчи планга чыгып кетет да. Андыктан баягы изденүү үстүндө азыр жаштар келип атат, жаңы режиссерлор келип атат. Менимче мунун баардыгы Москвадан, мурда Москвага барып окуп келишиле, азыр Москвадан бир топ баягы кесипкөйлөр келип ушул жерде окутуп атат бизде. Мына жакында эле биздин ушул Шаршент Термечки театрында Москвадан бир 10га жакын педагогдор келип биз баягы жетекчилерди окутту. Жаңыча көз караш, уюштуруу маселесине, менеджмент деген түшүнүктөр. Ал өзүбүз деле аракет кылып ал жагынан эме кылып атканбыз. Бирок тагыраак айтканда кайсыл элге карата, кайсыл зрительге оюн коесуңар, анан чакыруу ыкмасы же болбосо ошону сатуу ыкмасы деген маселелер боюнча бир жумадай бизге баягы сабак өттү. Менимче бул дагы бизге жакшы түрткү берип атат. Сөзүңүз оозуңузда болуп турсун. Биз Жумакадыр Билалович менен сөздү уланталы. Жогоруда белгилегендей, чынында эле ушул театрларда, Маданият министрлигинде өзүңүз ушул искусство тармагында маданият бөлүмүнүн, эл чыгармачылык бөлүмүнүн жетектеп турдуңуз. Анан этаптуу түрдө бүгүнкү күндө жүрүп отуруп ушул маданиятка салым кошо турган ушул жаштарды, эртеңки келечектин жаштарын тарбиялоого багыт алып, Мукаш Абдыраев атындагы мектепте музыкалык жетекчи болуп иштеп атасыз. Демек, маданият дал ушул сиз жетектеген мектептен башталат. Маданият ар бирибизде болуш керек, бирок ошентсе дагы искусствого салымын кошо турган таланттар, эртеңки маданиятыбызды көтөрө турган инсандар мына ушул окуу жайлардан тарбияланат. Окуу жайлардын акыбалы, деги эле бүгүнкү күндөгү маданияттын акыбалы, анткени ар тараптуу айтууга сиздин кудуретиңиз жетет азыркы тема боюнча. Чоң рахмат. Мен дагы ага айтып кеткендей, бүт маданият кызматкерлерибизди кечээкү бүгүнкү майрам менен куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Бизде маданиятта республика боюнча 16 миңден ашык маданият кызматкерлери эмгектенет. Ошон үчүн биздики чоң тармакта. Анан эми азыр жаңы Кыргызстанды курулуп, жаңы Кыргызстан болуп атпайбы? Анан акыркы жылдары, акыркы 5 жыл Кудай буйрса маданиятка аябай жакшы көз караш каралып атат. Президентибиз аябай жакшы көз караш менен карап атат. Өкмөтүбүз жакшы көз караш менен карап атат. Каражаттарды бурулуп атат. Эми бул биздин азыркы маданиятыбыз 100 эле жыл болду да биздин маданият мындай. Албетте маданиятыбыз кыргыз болгону келатат, бирок негизгиси могу профессионалдык маданиятка киргенибиз 100 эле жыл болду. Ал аз да. Анан эми убагында биз эң биринчи бизде чоң маданияттын гүлдөп
же болбосо маданиятка катуу кирилишкен маалыбыз ушу 36-39 жылдар экен. Ошо 39 жылкы декадага барганда, декада барганда кадимки мынакей Карамолдо, Орозов, Ыбырай, Туманов, Атай Огонбаев, Муса Баятов сыяктуу Мускалы Өмүрханова деңиз. Жок, Мускалы жаарында барган. Кийинки декадаларда. Мускалы же 58-жылы барган. Экинчи декадага барган. 58-жылы Эстебес Турсуналип агайлар да барган. Ошо декадаларда алардын аты чыккан да ошол аркылуу таанылган. Ошолор аркылуу таанылып, убагында 70-тен ашык кишиге Калинин өзү ошо орден медалдарды берип, жалгыз СССРдин эл артисти болуп, Абдулас Малдыбаев СССРдин эл артисти болуп, советский композитор болуп Абдулас Малдыбаев, анткени Малдыбаев Влас Феревиче болуп опера жазып ошондуктан. Анан бул ошондо аябай күчөп турган маалы, анан гүлдөгөн маал. Ошол убактарда биздин заставаларда дагы хор коллективдери, фольклор коллективдери, кружоктор, театральный кружоктор ушулар ачылып аябай жакшы абдан гүлдөп турган мезгил эле. Анан баарыбыз тарых менен күбөбүз да. Андан кийинки мынакей 50-60 жылдары Муратбек Рыскулов аталарыбыз баш болгон биздин чоң корифейлерибиз, ошо манасчыларыбыз Саякбай Каралаев сыяктуу, Молдобасан Мусулманкулов сыяктуу, Шаршен Термечкиев сыяктуулар аксакалдарыбыз ушу маданиятты гүлдөтүп турган маалы. Андан кийин Советтер Союзунун 70-жылдары Бакен эже Кыдыкеева сыяктуу, Дарыкүл Күйүкова сыяктуу, кинодо да, театрда дагы, музыкада Абдулас Малдыбаев сыяктуу, Мукаш Абдыраев сыяктуу аксакалдарыбыз, кийин мынакей Калый Молдобасанов, Насыр Давлесов сыяктуу агайларыбыз Москвадан бүтүп келип, биздин Күрөңкеевдин Москвадан консерваторияны бүтүп келип, сонун иштерди кылып, анан ага айткандай өткөн мезгилде кичине баарыбыз маданияттан аксап калдык. Анткени сөзүңүз оозуңузда болуп турсун, Жумакадыр мырза. Бизде түз эфир болгондуктан байланышка угарман көрөрмандар чыгат. Эскертпей калып турмун, эсиңиздерде болсун. Суроону кабыл алып алып анан сөзүңүздү улантсаңыз. Угатабыз сизди. Сиз түз эфирдесиз, угатабыз сизди. Урматтуу теле көрүүчү, радио угарман, эгерде сурооңуз, ою пикириңиз болсо, байланышка чыгыңыз. Сиз түз эфирдесиз. Кайрадан байланышка чыгыңыздар. Түз эфирде телефондор иштеп жатат. Оюңузду уланта бериңиз. Ошол өткөн мезгилди кантип биз өттүк? Өткөн мезгилде болуп калганда маданиятта кичине солгундоо, аксоо аябай болду. Анткени эми баарыбызга белгилүү, өткөн мезгилде союз таркап, жаңы республика курулуп, кичине кыйынчылыктар пайда болду абдан эле. Анан эми мына акыркы 5-6 жылдын ичинде жана айта кеткендей, биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич кандай сонун карап атат маданиятка, шарт түзүп атат. Эми ушул шартка биз татыктуу иш алып барышыбыз керек да. Иш менен жооп бериш керек. Мына мисалы үчүн быйыл министрибиз коллега кылып отчет берди. Мен ошол жерде карап отурсам, мынакей Ысык-Көл театры, Касымалы Жантөшев театры жаңы салынган атат театр. Абдан чоң каражат бөлүнүп мынакей. Бизде мынакей шаарыбызда Күрөңкеев театры, Күрөңкеев окуу жайы салынып атат. Ошто Рыспай Абдыкадыров атындагы филармония жаңы салынган атат. Жалал Абадта филармония салынган атат. Республика боюнча 30дан ашык музыкалык мектептер салынган атат. Жакшы жаңылык экен, ушу жаңылыкты улантабыз. Кайрадан байланышка чыгыптыр. Угарман көрөрман. Сизди угатабыз. Сиз түз эфирдесиз. Оюңузда байланыш болбой жатат окшойт. Сонун жаңылыкты айтып атасыз. 30дан ашык мекеме кайра? 30дан ашык музыкалык мектеп. Музыкалык мектептин өзү эле 30. Музыкалык гана мектеп өзү ошо 30тай типовой музыкалык мектептер салынган атыптыр да. Бул абдан сиздердин мектеп дагы оңдоп түзөөдөн өттү. Анан азыр жетем. Бешналиев атындагы мына искусство маданият университетине
чоң кенен спорт зал салынды. Бүгүнкү күндө мынакей имарат, окуу имараты салынып атат, уже башталыптыр да. Анан ушундай чоң имараттар салынып, чоң каражаттар бөлүнүп, мына биздин Мукаш Абдыраев атындагы Атайын музыкалык орто интернатынын жатаканасы 300 кишилик жатакана жакшынакай кылып салынды. Эми Кудай буйрса 2026 жылы Агахан фонду менен биз Кыргыз өкмөтү биригип биргеликте чоң концерттик зал салган атат. Мектепке концерттик зал салган атат. Эми бул биздин мектебибиз үчүн аябай жакшы жаңылык. Анткени бизде чоң концерттик залыбыз болсо, биз дагы ошо жана Жубанов сыяктуу чоң фестивалдар, конкурстар болуп атпайбы? Ооба. Биз дагы ошентип каражат сурап алып, өзүбүздүн чоң концертибиз залыбыз болсо, биз дагы ушундай чоң фестивалдарды, чоң конкурстарды өткөргөнгө кенен мүмкүнчүлүгүбүз жетип, кенен өткөрөбүз деген ойдобуз да. Анан ушундай каражаттар бөлүнүп атат. Мына 3 жыл мурун биз мурун иш-чараны өткөргөндө, иш-чараларды өткөргөндө Алматадан, Казакстандан Ленинградка чейин барып, ошол жактан жанагы LED экрандарды алчубыз арендага. Бир чоң каражатка арендага алып алып, анан ошолор менен. Мынакей 3 жыл мурун Алтынбек Аскарович Максутовдун министрлик болуп турганда 1000 квадрат мынакей LED экран алынды, 1000 квадрат сахна алынды, үн көтөргүч аппаратуралар алынды. Мунун баары мамлекет берип атат да. Мунун баары мамлекеттин бизге маданият кызматкерлерине кылган мамилеси да. Биз момунча имараттар салынып, жаңы чоң ишканалар курулуп аткандан кийин ошого татыктуу бир иш алып барып, татыктуу бир маданиятты көтөргөнгө иштерди алып барсак деген жакшы изги тилектерибиз бар. Бирок акырындык мына цирк канча жылдан бери курула эле циркти жакшынакай кылып оңдоп коюп, кандай сонун болуп атат мынакей. Ошон эми ошолордун баарын бүгүнкү күндө агай айткандай, мунун акырындыктан үзүрүн, Кудай буйрса келечегин ушу кийинки жылдарда көрөбүз деген тилектебиз. Анткени эгер Кудай буйрса биз убагында Сталиндин соратниктери айтыптыр, маданиятты Сталин сураптыр да, маданиятты канча жылда көтөрсөк болот. Анан соратниктери маданиятты көтөрүш үчүн 50 жыл керек деген да. 50 жыл керек десе, анда айтыптыр, мен 10 жылда көтөрөм маданиятты деп. Анан ошол 36-жылдан баштап анан бүт жерлерге жанакы агесте олимпиада деп койчу, анан деп койчу экен, анан олимпиадаларды уюштуруп, анан ошол кезде анан укмуш жанакы Карамолдо Оросов, Ыбырай Туманов сыяктуу, мыкты Атай Огонбаев, Муса Баетов сыяктуулардын баарын анан чогултуп 16 миңден ашык киши прослушивание кылыптыр ошондо. Ошондо айылдарда, мисалы үчүн, ошо Карамолдо атабыздай комуш черткендер бар экен негизичи. Болгон экен. Болуп турган үй бүлөлүк шартка байланыштуу келбей калып, келгендери мынакей ошо Ыбырай Карамолдо деген аталарыбыз, анан Атай Муса деген аталарыбыз келип туруп, анан жакшынакай иш. Ошонун уландысы эле 41-жыл менен 45-жылкы согушта биздин Кыргызстан 2,5 миңден ашык концерт коюп келиптир согушка. Анда Сайра Кийизбаева эжекебиз бар болуп, ошо эжекебиз, Атай Муса аталарыбыз анан 2,5 миңге жакын концерт коюп келүү деген эмне деген чоң неме. Дагы бир угарман бар экен, сиздин сөзүңүздү бөлгөнгө туура келди. Угарман да бир оюн айткысы келип атат окшойт, бирок байланыш начар болуп турат. Сизди угуп атабыз. Сиз түз эфирдесиз. Угулбайт окшойт дагы эле. Угуп атабыз сизди. Байланышка чыгууга аракет кылыңыздар. Биз болсо жакшы ойдун учугун уланта берели. Сиз айткандай, ооба, согуш мезгилинде биздин алгачкы чыгармалар жазылып атпайбы? Анан демек ошол учугун улап, бүгүнкү күндө биз маданият менен дүйнө элине таанылып жатабыз. Кичинекей мамлекет, ошол сиз айтып аткан эле ошол 1-2, 3 көчмөндөр оюнун алалы, бүгүнкү күндөгү маданият күндөрүн алалы. Маданият бул элдин достугун, ынтымагын бекемдей турган чоң көпүрө да. Ооба. Ошол жакшы айтып кеттиңиз.
көчмөндөр оюндары биздин маданият үчүн, анан фольклордук маданият үчүн абдан чоң жардам Улуттук берди музыка да. үчүн. Өтө чоң. Өзүңүз кошо аралашып жүрөсүз. Ушу көчмөндөр оюндары болгон сайын биринчи көчмөндөр оюнда канча сонун нерселер ачыла баштады. Экинчи көчмөндөр, үчүнчү болуп, анан мынакей Туркияда болду, Казакстанда болду көчмөндөр оюндары улам өнүгүп отуруп, биздин кол өнөрчүлөрдүн өнүккөнү аябай жакшы болду. Жанакы сал бурумчулардын өнүккөнү аябай именно ушу көчмөндөр оюндары менен. Анан жана эл аралык достук байланыш, чындыгында спорт менен маданият аябай достукту байланыштырат. Эми биз мисалы үчүн 2019 жылы Россия менен Кыргызстан эри шаркак жылы болду, туурабы? Эри шаркак жылында Кыргызстандан 200дөн ашык, 250дөн ашык маданият кызматкерлери барды. Мынакей эл аспаптар оркестрі барды, Камбаркан эл аспаптар ансамблі барды, биздин Абдулас Малдыбай атында опера жана балет театрдын хору барды, биздин мыкты агайларыбыз Керим Турапов агайыбыз барды, мынакей Саламат Садыков эжекебиз. СССРдин эл артисти Самара Токтакунова сахнада дегенде Москвада чоң большой Кремлевский дворецте элдин кол чапканы. Анткени СССРдин эл артисти чыгып атат. Мына Самара эжекебиз сонун комуз чертип жакшынакай. Керим Тураповдор кандай сонун чыгармаларды аткарып, кандай. Рахат Осмоналиев барып Москванын большой театрдын симфонический оркестринин дирижерлук кылды, барып алып. Бул да жетишкендик. Биздин мынакей бүгүнкү мактана турган, сыймыктана турган комузчу балабыз мынакей Закирбек Дүйшөнбек уулу мына Өзбекстандын да эмгек сиңирген артисти болду. Биздин Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти. Россияга барып Осипов атындагы оркестрдин солисти Александр Николайчук деген балалайкада ойногон бала менен дуэт Күй айтыш кылды деңиз. Күй тартыш кылышты, кандай сонун күй тартыш. Биздин мынакей Мукаш Абдыраев атындагы Атайын музыкалык орто мектеп интернатынын бир кызыбыз барып кислофон ойноду. То есть ушундай бир биздин Керим Агаев тиги Татаринцев менен дуэт ырдады. Ошол жерде биздин Айтматовдун Саманчынын жолун Анна Большова деген актриса окуду, укмуш окуду. Көркөм окуду. Элдин баары көркөм окуганда, Анна Большова окуганда элдин баары ыйлаганга чейин барды. Кыяматтан. Кыямат. Анан ошентип материнский поледа. Ошондой бир жакшы. Андан кийин мынакей Россия бизге келди. Аларды жакшынакай кылып тосуп алып туруп жакшы узаттык. Мына бүгүнкү күндө дагы мынакей Россиянын бүгүнкү күндө маданият күнү биякта болуп атат. Россиянын мыкты мен деген мыкты залкарлары келип отурат. Мынакей Кончаловский келип өзү бияка кино академия ачам деп атыптыр. Аябай жакшы иштер болуп атат. Эми ушундай иштердин Кудай буйрса жыйынтыгы ушу 5-6 жылдан кийин Кудай буйрса болобу деп неметебиз. Биз дагы, мен дагы өзүм азыр келген немеге бир астыма койгон максатымды айтып кетейин. Ушу Кудай буйрса ушу Мукаш Абдыраев атындагы Атайын музыкалык орто мектеп интернатын ушу 2-3 жылдын ичинде Орто Азиядагы, анан бир 5 жылдын ичинде СНГдагы эң мыкты мектептердин арасында мектеп кылсакпы деген жакшы эзги ой тилегибиз бар. Анткени бизге дагы мамлекет абдан жакшы көңүл буруп, азыр бүгүнкү күндө мына министрлик 40тан ашык ВИА деп коет, вокальный инструментальный ансамбль. 40тан ашык райондорубузга неме аспап алып берип атат. Бүт бардык жерде ушу илгери Союз учурунда билесиздер го, вокальный инструментальный ансамбльдер болчу. Вот ошо сыяктуу 40тан ашыкты азыр алып берип атат Кудай буйрса. Бул дагы аябай чоң жетишкендик биздин мамлекетибиздин, президентибиздин.
маданиятка караган көз карашынын бийиктиги да сонун мамилеси. Туура айтасыз, чындыгында эле биздин маданиятта карапайым адамдар өзү баасын берип турган учур, анткени ушул акыркы жылдардагыдай маданиятка көңүл бурулбагандыгы биздин учур болбоду. Орусбек ага туура, маданиятка өкүрүк кылган, жетишпегендиктен, көңүл бурулбагандыктан ошол нерсе келген болуш керек. Бүгүнкү күндө сиздер айткандай, биз кылып аткан кызматыбыз менен, этип аткан эмгегибиз менен жооп кайтаруу мезгили келди. Театрлардын оңолушу, сиз айткандай, ар бир музыкалык мектептен тартып жогорку окуу жайларга чейин ар бир музыкалык ушул мекемелерде жетишпеген аспаптардын жетиши, оңолуп түзүлүшү. Мына борборубуздун так ортосунда орношкон, биз ошол көчөдөн байма-бай өтөбүз. Мураталы Күрөңкеев атындагы музыкалык окуу жайдын бүгүнкү күндө кандай оңдоп түзүүдөн өтүп жаткандыгы, анын акыбалы кандай эле, Кыргыз улуттук Манас театрынын ачылышы, биз Ош шаарында болдук, жайында ар бир театрга барсаң, кадимкидей оңолгон, түзөлгөн, аспап жетишсиз деген баягы заман жок. Демек биздин маданият бүгүнкү күндө оңолуп аткандан кийин, сиздер айткандай, ага болгон мамиле дагы ошол маданият кызматкерлеринин ар биринин эмгеги, салымы болуш керек. Орусбек ага, сиз менен сөздү уланталы. Жакшы маалыматты, өткөн тарыхты, келечек жөнүндө сөз болду. Анан эми сиз менен маданият искусствону алганда бул алкагы кенен да. Ошол эле театрларды айтып атасыз, музейлерибиз бар. Бүгүнкү күндө канчалаган кино тасмалар чыгып атат, жеке мамлекет тарабынан тартылган тарыхый көркөм тасмалар чыгып атат. Театрлардын акыбалы, ошол биздин музейлердин сүрөт искусствосу бар тармактар боюнча сөз кылбайлыбы сиз менен? Мен азыр сиздерди угуп отуруп, чындап эле көптөгөн имараттар, көптөгөн жаңы салынып атат, инструменттер алынып берилип атат. Бирок жан дүйнөнүн ремонту тез болбойт экен да. Же жан дүйнөнүн багы өзүнө бат эле жай таппайт экен да. Бул изденүү өзүнчө бир процесс да. Көп учурларды талап кылат. Мисалы үчүн бергенден кийин эле жыйынтык чыгара салбайт экенбиз. Себеби дегенде ар бир нерсеге болгон көз караштын ар кырды мен муну кайталап атат окшойм, бирок ошондой болсо дагы мен айтайын дегеним ушул жакшы жөрөлгө, жакшы илеп, маданиятка болгон мамиле баары бир баягы биздин ошол изденүү учурубузга чоң түрткү берет. Мисалы үчүн элестетип көрүңүз, биз Союз таркаганына канча жыл болду? Быйыл 35 жыл болду. Ошондон бери театрлардын иштөө ыкмасы ошол Союз боюнча калган да. Кечээ күнү биз тиги республикалык фестивалда Ошто жүргөндө чыгармачыл топ олтуруп, ошол эле министрдин өкүлдөрү чогуу отуруп, биз мындай кенен сүйлөшүүгө, ушул кандай кылсак деп баягы сыр бөлүшүп, баягы отурдук. Бизге керектүү эмне керек ушул биздин театр өнөрүнө бир ийгилик жаратыш үчүн деп. Анан баарыбыз бир добуштан айтып көрүнөт, алды менен тиги иштөө ыкмасын өзгөртүшүбүз керек. Мисалы үчүн бир администратор болот, а репертуарда 30га чакын спектакль, бир администратор уюштуруп жетише албайт. Мына эстрадада жүргөн ырчылардын бир ырына 5 продюсер бар. Мен баягы айтканда, демек биз баягы администратор, жанагы эмне деген ошол штаттык бирдикти карап чыгып, бүгүнкү күнгө ылайыкташыбыз керек. Бүгүн кандай жашап кете алабыз? Бүгүн ошол ар бир спектаклдин балким өзүнүн продюсеру болот чыгар. Аны биз эгерде баланча суммага койсок, анан элге көрсөтүү, андан көбүрөөк бизге киреше киргизе турган жагын ойлонушубуз керек деп ойлойм да. Анан Кудай жалгап, мына биз ошол фестивалдан келгенден кийин биздин министрибиз жакшы бир өзгөрүүнү бизге сунуштады, то есть буйругу чыкты. Ошол өздүк эсепке түшкөн акчанын 70%-ин ошол чыгармачылык топко айлык өңдүү кылып, же болбосо ошолорду
мындай шыктандырууга, бөлүп берүүгө мүмкүнчүлүк деп. Мен ойлойм, бул баягы чыгармачылык топко мындай дем берүүнүн бир жакшы кадамы болуп калды деп. Курусбек бек, бул театрдын иштөө процессин айтып атасыз. Ошол коюлуп аткан спектакльдер, репертуар бүгүнкү күндө көрөрмандардын табитин таба алдыбы? Таба алабы ошол коюлуп аткандар? Коюлуп аткан спектакльдер? Көрүүчүлөрдүн өздөрүндө, көрүүчүлөрдүн өзүлөрү менимче бардыгы эле бир нерсени талап кылып келбейт да. Кээ бирөө комедия дейт, кээ бирөө драма дейт, кээ бирөө социалдык жанагы спектакльдерди каалайт. Анан кийин биз бир жылда 5 спектакль коюшубуз керек. 5 спектакльди биз ошол биринчиси улуттук өзүбүздүн каада салтыбыз, улуттук маданиятыбыздын баягы багытын кармаган спектакль. Экинчиси болсо бүгүнкү күндүн драматургу. Бүгүнкү күндүн эмеси. Замандаш драматург. Экинчиси чет элдик драматургия. Үчүнчүсү дүйнөлүк драматургия. Демек, ошол тенденцияны кармаганда гана көрүүчүнүн табитин тарта аласыздар. Көрүүчү тартылат. Жар кандай? Жалаң 5 спектакль тең ушул гениальный чыгарма болгон күндө дагы аны режиссер же болбосо тиги ошол коюучу топ бүгүнкү күнгө ылайыкташтырып, мисал үчүн Гуркиндин жанагы «Любовь и голуби». Ал жерде айылдагы мындай жөнөкөй эле жашоо. Мындай аны бир классика, бир чоң, бир нече ирет кайталанып коюлган спектакль деш мүмкүн эмес. Мунун киносу чыккан. Аны киносу чыккандан кийин тем более коюш кыйын. Бирок Улам мырза муну чиркин өмүр деп биздин жашоонун, биздин элдин кулк мүнөзүнө ылайыкташтырып койду эле. Элдин эми жактырганын айтпаңыз. Элдин баягы ушу канча койсок ошончо ирет аншлаг менен көрөт да. Демек, театрга дагы изденүү керек. Сөзүңүздөр оозуңуздарда болуп турсун, биздин чыга албай жаткан байланышка угарман, көрөрмандарыбыз телефон аркылуу өздөрүнүн суроолорун берип коюуну өтүнгөн экен. Сиз үчүн бир суроо бар экен, Жумакадыр мырза. Менин балам Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектепте окуйт, 1-класста экен. Бирок эмнегедир сабактар орус тилинде өтөт. Эмне үчүн деген суроону бериптир. Жоопту сизден күтөлү. Эми мындай да, бизде мурун ошо сольфеджио, теория деген сабактарыбыз бар да. Буга бүгүнкү күндө биздин композиторлорубуз, музыковедтерибиз, теоретиктерибиз жазып атат тиги китептердичи. Бирок окуу китептерин чындыгында сөзсүз түрдө аны министрлик аркылуу, ушулар аркылуу бекитип алышыбыз керек да. Бүгүнкү күндө биз ошо мурунку авторлор менен союзчунда Калмыков, Фридкин деген, Соколов деген ошолордун эмеси менен азырынча өтүп атабыз. Бирок мен ушул вопрос боюнча өткөн жумада эле жаңы сольфеджиолорду карап аткам кыргызча. Кудай буйрса аны акырындыктан кыргызчага отурабыз. Бул абдан кыйын маселе, анткени муну бирок чечиле турган маселе. Чечиле турган маселе. Негизги билим берүү, атайын билим берүү сабактары кыргыз тилинде өтөт. Атайын билим берүү общеобразовательный, жалпы билим берүү мектебинде эле орус тилде орусча өтүшөт, кыргыз тилде кыргызча өтүшөт, калган сабактарды кыргызча өтүшөт. Угарманыбыз музыкалык сабактарыбыз ушундай. Мына ушул суроону жооп күткөн экен, жооп түшүнүктүү болду. Анан экинчи угарманыбыз берген экен, эми театр тармагында жүрбөйсүздөрбү? Анын үстүнө сиздер Маданият министрлиги менен түз иштешесиздер. Бүгүнкү эфирге Маданият министрлигинен дагы өкүлдөрдү чакырды элек. Ар кандай жүйөлүү себептер десек туура болсо керек, келе албай калышты. Экинчи угарманыбыз айтып атыптыр, Жумгалдагы Каллы Акиев атындагы театр бар, абалы ыйтыйлаагыда деп. Эми сиздердин бир ой болушу мүмкүн, жоопту министрликке айта барасыздар го деген ойдобуз. Бул театрга Эдил Жолдобаев башталып барган, бияктагы жаңы имарат салынган атат. Мен аны айтып атам. Жок, ошо Жумгалда жаңы театр салынганда, жаңы имарат салынган атат. Кудай буйрса, эмдиги жылы ошо салынат, Кудай буйрса. Жакшы маалымат бар экен, экинчи угарманыбыз дагы жообун алды окшойт. Анан могу ушу театр
мисалы үчүн биздин Академ театрын быйыл 100 жылдыгы болуп атпайбы? 100 жыл болот да ачылганына, Кудай буйрса. Анан азыр могу зритель жөнүндө бизде ошо репертуарды мен өзүмдүн көрүүчү катары айтканда, Төлгө деген спектакль мына 3-4 жыл мурун коюлду. Аншлаг менен барып атат элдерчи. Дагы деле десеңиз. Мурунку мынакей чыгармабыз. Анан азыркы чыгармадан Акыркы кат деген спектакль коюлду. Эл мисалы үчүн аншлаг менен барып атат да, бул биздин репертуар оңолуп, анан көрүүчүлөрүбүздүн руханий азык алып аткандагысы да Кудай буйрса. Эми Кудай буйрса көрүүчүлөрүбүз дагы азыр көбөйө баштады аябай. Анткени заманыбыз оңолуп, кийимибиз бүтөлүп, курсагыбыз тое баштагандан кийин сөзсүз түрдө маданият деген бул эми идеология да чындыгында. Чоң идеология. Только маданият менен ошо идеологияны алдыга сүрүп барышыбыз керек да. Кудай буйрса, бул көрүүчүлөрүбүз жөнүндө айтканым, көрүүчүлөрүбүз азыр өзү Кудай буйрса өздөрүнүн каалоолору менен спектакльдер Көрүүчүлөрдү да жоготуп алдык да, Жомакадыр мырза. Анткени өзүңүздөр айткандай, ошол жылдар айтпадыңызбы, бир орто жолдогу маданияттагы өксүк келип туруп, ал көрүүчүлөрдү жоготуп алгандыгы моюнгаш керек. Чындык, сиздин сөздү бөлүп алдык. Музейлер боюнча биздин жалпы эле чогуу сүйлөшөлү. Мына музейлерибиздин Жумгалдагы театр жөнүндө айтып атасыз. Жумгалдын чыгармачылык тобу менен кездешип жүрөбүз. Ошо фестивалдарда деги эле алардын койгон спектакльдерине көп болуп жүрөбүз. Менимче бул абдан жакшы, мындай ошол элет жеринде чыгармачылыктын баягы оор суун тартып, аябагандай өзүлөрү чоң маселени көтөргөн театр болду да. Анан имараты жөнүндө Жомакадыр Билалович айтты. Музыкалык мектепте салынды жаңы. Бирок тиги театр абдан жакшы, күчтүү, койгон спектакльдери дагы элдин көңүлүнөн орун алган топ. Мен ойлойм, булардын келечеги бар театр. Келечеги бар. Жакында эле мына жыйынтыкталды. Россиянын маданият күндөрү Кыргызстанда өттү. Бул алака чыгармачылык. Анан ошол Россияда атайын Кыргызстандын маданият күндөрү Кара Кыргыз автономиялуу областынын 100 жылдыгына карата Санкт-Петербургда, Москвада маданият күндөрүн өткөрүү боюнча дагы жолугушуулар, пландар болгон экен. Мындай жолугушуулардын, мына ушул күндөр туурасында сөз кылбайлыбы? Бул күндөрдүн бизге тийгизген таасири, биздин ушул Кыргызстанга келген Россиядагы бир топ маданий өкүлдөрдүн балким бизден алган таасирлери болгон чыгар. Мен өзү Москвадагы ГИТИСти бүткөм да, Государственный институт театральных искусств имени Луначарского. Биз 83-жылы бүттүк. Анан ошол жактын школасын, Станиславскийдин школасы, андан кийин ошол Станиславскийдин окуучуларынан окуп калдык да биз. Анан кийин бүгүнкү күндө ошо Москва менен, деги эле Россия менен чыгармачылык карым-катнаштар аябагандай мындай тыгыз болуп атат. Бир нече биздин ошо ГИТИСте дагы биздин азыркы биз бүткөндөн кийин ошол ГИТИСте окубай калган. То есть кабыл алчу эмес. Эми жакында ошо уже 3-курс болуп калды, бир топ азыр окуп атат. Бир студия окуп атат. Шепкинди бүтүп келип, азыр Ошто театрына тобу менен киришти. Менде бир жаңы бала Екатеринбургдан режиссура факультети бүтүп келди. Даниэль деген жигит. Менде Мар Бажиевдин 90 жылдыгына карата Кыз күйөө деген спектакльди койду. Абдан жакшы. Анан кийин мындай карым-катнаш болуп атканы, Михалковдун өткөн жылдары дагы келип кеткенин эсибизде, ал келип кино академия ачам деген сунушун киргизген. Кыргызстанда. Кыргызстанда. Анан бизге ой кетет, эмне үчүн Кыргызстанда ачат? Эмне үчүн Кыргызстанда кино академия ачылыш керек? Анан биз ойлойбуз, Кыргызстан баягы маданияттын борбору болгонго бир ылайыктуу жер окшойт.
же ылайыктуу өзүбүздүн баягы жалпы башка мамлекеттерге караганда баягы ылайыктуу жер үчүн келет да. Бүгүн дагы ошол Михалков келип биздин министрлер кабинетинин төрагасы менен жолугушуп өзүнүн сунуштарын айтып, жаңы фильмдерди каржылоо боюнча макулдашуулар болуп, андан тышкары бир спектакльди Орус драм театрына коюп, булар баягы жакшы маанай тартуулап кетти Бишкектин, Кыргыздын маданият чөйрөсүнө. Биз дагы ошол Россияга бат-бат барып турабыз. Жакында эле Казанда болгон фестиваль, же болбосо ошо Москвада болгон окуу жайларына. Бизде мисалы үчүн Союз театральный деятелей деп коет, конфедерациясы ошол Москвада. Биздин дагы мүчөлөр бар ал жерде, учредитель болгон. Мен ойлойм, ошол багытта дагы көп байланыштар жүрөт го. Биздин министрликте эле жетишерлик байланыштарды түзүп атат. Кудай буйруса, биз ошол өзүбүздүн чыгармачылык багытыбызды, өзүбүздүн кыргыз экенибизди унутпай, арышыбызды кеңейте беребиз го деген ойдомун. Мага кулак микрофондон сизге берилген суроону айтып атышат. Мен ошону тыңшап калдым азыр. Байланышка чыга албай аткан сурооңуздарды уланта берсеңиздер, урматтуу режиссерлор. Жетегизден байланышка чыгып аткан экен, ошол жактагы эмне маселе бар эле, толук айтылбай калды суроо. Музыкалык мугалимдер жетегибизде жетишсиз деген ойду айткан экен. Угармандарыбыз бизге түз байланышка чыга албагандан кийин суроолорун жаздырып атат. Биздин режиссер кыздарыбыз ал саламдообаны сиздерге айтып атышат. Мен эми сизди кур дегенде айта барат, сиздерде деген ойду айтып атышат окшойт, анткени байланышка чыгып атканы. Бул берилген суроолордун сөзсүз түрдө министрликке, министрибиз Мирбек Кемелевич Мамбеталиевке жеткиребиз албетте. Эми музыкалык мугалимдер бүгүнкү күндө мындай өтө деле жетишерлик эмес. Чындыгында, Анан бирок эми бүгүнкү күндө биздин убагында биздин сонун музыканттарыбыз, жакшы музыканттарыбыз Россияга, Европага, сыртка кетишкен да көп музыканттарыбыз. Бүгүн ошо биз аракет кылып атабыз. Өзүбүздүн музыканттарды, жакшы музыканттарыбызды өзүбүзгө алып калышыбыз керек. Өзүбүзгө иштетишибиз керек. Анткени биздин мынакей азыр мен иштеп аткан Мукаш Абдыраев атындагы мектеп-интернаты ошо музыканын мекеси деп айтып атышат. Анан биз ошол жерде азыр ошол бизге баягы күнү министрибиз Мирбек Кемелевич Мамбеталиев да мага тапшырма берди. Республикадагы музыкалык мектептердин баарынан мыкты музыкант балдар болсо алып келип өзүңүзгө алып келип окутуңуз. Ошонун баарын республика баягы илгерки сонун мүмкүнчүлүк берген экен. Убагындагындай мүмкүнчүлүк берди. Ошолорду алып келип бияктан бүтүрүңүз депчи. Анан биз эми бүтүргөндөн кийин сөзсүз түрдө бизден Күрөнкеевке барат, Бейшнелиев атындагы искусство университетине барат, консерваторияга барат, анан сыртка да чыгып келип окуп атышат. Бүгүнкү күндө баягы биздин мыкты чыган музыканттарыбыздын баары, мен алардын атын атабай эле коеюн, бүт баары биздин Абдыраев мектебин бүткөн да. Анан эми момундай мектептерди салып мамлекетибиз, анан министрликте момундай жакшы иштерди алып барып аткандан кийин сөзсүз түрдө мугалимдерди да көбөйтөбүз. Кадр маселеси чечилет. Кадр маселеси чечилет. Бир дагы кичине көйгөйлөр бар, баягы айлык маяна деген көйгөйлөр бар да. Эгерде бизде айлык маяна, мисалы үчүн мугалимдерибизге бүгүнкү күндө бир 35-40 миңден кем эмес айлык болсо, мен дагы алардан суроо талап кылганыма өзүмдүн мисалы үчүн мектебимде. Ошо немеде, ошондуктан
Кудай буюрса маселелер мугалимдер чечилет маселе. Мындан дагы оор маселелер чечилип бүгүнкү күндө маданиятка болгон мамиле өзгөчө экендигин дагы бир ирет угарман көрөрмандардын эсине салуу менен биз бүгүнкү башат программабызды аяктап жатып келген меймандарды дагы бир ирет эсиңиздерге салалы. Менин маңдайымда Мукаш Абдыраев атындагы Атайын адистер сүргөн музыкалык мектептин директору Жумакадыр Курмангалиев жана Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Орозбек Айдаров болду. Программаны мен Чынар айтып алып бардым. Кайрадан жолукканча аман туруңуздар.